بسم الله الرحمن الرحيم ويعفى ما دون ربع ثوب من نجس خفيف كبول فرس وما أكل لحمه وخرء طير لا يؤكل. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Ve yu'fa ma duna rub'is thawbi min najasin khafifin kabawli farasin ve ma ukila lahmuhu ve hur'i tayrin la yu'kalu. Birinci söz kotorup alalı. Andan keyin Kudayım buyursa çeşmeleybiz ha. Kiyimnin 1/4 bölügünün azırak жерine жеңил najasat жукса. Misалы аттын жана эти жейиле турган жаныбарлардын зарасы жукту. Эти жейилбей турган куштардын тезеги тийген болсо, ал кечирилген дейт. Ушул сүйлөмдө бир канча маселеге токтолушубуз керек. Биринчи маселе кечирилген дегендин мааниси эмне? Кээ бир адамдар кечирилген десе жуубай койсо боло берет деп түшүнүп алышат. Бул жаңылыш түшүнүк. Бул ката түшүнүк. Бул жерде кечирилген дегендин мааниси ошону мен намаз окусаң дурус болот. Бирок мүмкүнчүлүк бар болуп туруп, эгерде жуубасаң күнөөкөр болосуң. Кечирилген дегенде дирхамдан азыраак экен, боло берет экен да деп түшүнбөйлү. Түшүндүңүзбү? Боло берет эмес. Намазың болот. Намазың намаз болуп эсептелет. Бирок сизде мүмкүнчүлүк бар болуп жуубагандыгыңыз үчүн жооп бересиз. Күнөө болот ал жагы таксыры. Мүмкүнчүлүк бар кезде не болуп калат экен жуубасаң? Макрух тахрими болот. Аны жууу важип. Түшүндүңүзбү? Бул жерде эми ошол бойдон окусаң намазың намаз болот. Бирок жуубасаң, некен мүмкүнчүлүк болуп жуубасаң? Макрух тахримия болот. Ошону эстен чыгарбагыла. Анан экинчи маселе кийимдин 1/4 деп турат. Байкадыңыздарбы? Кийимдин 1/4 деген тууралуу бул кандай түшүнүшү керек? Кайсыл кийимдин 1/4? Бул тууралуу аалымдарыбыз бир канча пикир айтышкан. Алардын бири намаз дурус боло турган эң аз өлчөмдөгү кийим дейт. Эң аз өлчөм канчалык кийим болсо намаз дурус болот? Киндиктин астынан тизенин астыга чейин жабылган болсо. Эркектики ошондойбу? Мына ошонун 1/4 азыраак жерине тийсе дейт. Бул бир топ эле жер болуп калат да, туурабы? Эгерде ошону биз 80 сантиметр десек, бир топ эле жерине жуккан болуп калат таксыры. Мафхум? Экинчи пикир келет, бүт денени жаап турган кийимдин 1/4 дейт. Башынан мына ийниңизден дейли, багалекке чейин, кызылашка чейин. Ошонун 1/4 азыраак жери болганса, аны менен сиз намаз окусаңыз, намазыңыз не болуп эсептелет экен? Намаз болуп эсептелет. Үчүнчү пикир келет, najasat тийген орундун 1/4. Мисалга жеңге тийсе жеңдин 1/4 дейт. Жакага тийсе жаканын 1/4 дейт. Этекке тийсе этектин 1/4. Пайчаңызга тийсе пайчанын 1/4 дейт. Кайсыл жерге тийсе ошол жердин 1/4. Ден азыраак жерге тийсе эмне болот экен? Кечирилет дейт. Түшүнүктүүбү? Көптөгөн китептердин жазуучулары мына ушул пикирди айтышат да. Ошон үчүн бул жерде ушул эрежени карайбыз эми таксыр. Мафхумбу? Шунда 3 пикир келген. 3 пикирде дагы ар бирине өзүнө кээ бир ошо алымдарыбыз колдогон, коштогон, бирок ошол көбүнчө эмне экен таксырым? Кайсыл мүчөгө, кайсыл жерге тийген болсо, ошонун неси дейбиз? 4/1 дейбиз. Андан кийин бул сүйлөмдөгү айтылган маселе жеңил najasаттар. Жеңил najasаттар деп эмне кирет десе, азыр эмнени атасак, ошол жеңил najasat. Аталбаганыбыз оор najasat. Дароо эле ошентип бөлүп алгыла. Эти жейиле турган жаныбарлардын заралары жеңил najasat. Төө, ат, кой, эчки, заралары не? Жеңил. Заралары, кайра басым жасап айтып атам. Түшүнүктүбү? Заңы оор болот, тезеги. Мафхум? Анан эти жейилбей турган жаныбарлардын неси? Куштардын тезеги. Тезеги дагы эмнеге келет экен? Жеңил najasаттын катарына келет. Мафхумбу? Калганы оор najasat болот, ал төмөндө келет. Окугула. وأما خرء طير يؤكل فطاهر إلا الدجاجة. وأما خرء طير يؤكل فطاهر. Ал эми эти жейиле турган куштардын тезеги таза дейт. Эти жейиле турган куштардын тезеги, мисалга кекилик,
kөгüçkön. Dagı ne deysiňer? Çımçık. Etijelet da. Turabı? Bulardın tezekleri emne bolup ötken taksılarım taza bolup eseptilet. Hoş. İlla إلا الدجاج فإنه غليظ كسائر ما خرج من المخرجين والدم والخمر. boldu. İlla dacac. Bolgonu toğuktun tezegi oğur najasat. Jеңил emes. Taza emes. Oğur najasat. Toğuk eti jeйлey turgan kanattulardan birok oşogo karabastan bunun tezegi emneken oğur najasat bolup eseptilet. Albatta dedi al oğur najasat kalgan eki joldan çıkkan nerseler jana kan menen arak siyaktуу deydi. Бұл сүйлемде китептин жазуучусу жеңил нажасаттарды, анан тазаларды баяндап бүтүп, оор нажасаттарды баяндоого киришти. Оор нажасаттардын бири эмне экен? Тооктун, үй өрдөктүн, үйдө өсөт го өрдөк. Каздын, неси? Каздын, анан эти жейиле турган жаныбарлардын тезектери, эти жейилбей турган жаныбарлардын зарасы жана тезеги, адамдын зарасы жана не? Заңы, kan, arak bular bardıq emnege kirip ketken taksırım oğur najasatqa kirет. Eki klaska bölüp algıla ушинтип. Кайра баштан эскертүү. Жеңил najasat деп эти жейиле турган жаныбарлардын заралары. Түшүнүктүбү? Анан эти жейилбей турган куштун тезеги. Ал эми оğur najasat деп эти жейиле турган жана жейилбей турган жаныбарлардын эмнеси тезектери бардыгы. Жана эти жейилбей турган жаныбарлардын зарасы. Түшүнүктүбү? Анан бизде үй куш канаттуу болгонуна карабастан үйдө жашаган жанагы өрдөк, каз, үндүк бар го. Мына булардын тезектери дагы эмнеге кирет? Оğur najasаттын катарына кирет. Мафхумбу? Арак менен кан дагы оğur najasаттардын катарына кирет. Ошондой эле кускан кезде дарат бузула турган өлчөмдө куссак, ал да эле оğur najasатка кирет. Түшүнүктүбү? Кет, ок. فيعفى منه قدر الدرهم وهو مثقال في الكثيف وقدر عرض الكف في الرقيق. Ana bol. Demek oğur najasattan dirham ölçömünчө bolso deyt keçirilet. Keçirilet degende жогоруда айтканыбыздай. Namaz окусаң namaz болот, бирок не? Мүмкүнчүлүк болуп жуубасаң макрух болот. Dirham degeni de eğer koyu najasat bolsa bir miskolun salmağı deyt. Al эми эгерде жеңил жанагы суюк najasat bolsa anda alakанын ортосун өлчөмүнчө дейт. Түшүнүктүбү? Dirham тууралуу карасаңыз эки вариант айтып жатат. Касиф дегени бул кою, значит тезек деген сөз. Ракик дегени суюк, бул зара деген сөз. Карайбыз ошол жуккан najasаттын салмагы божомол менен бизде эми жалпылай 4 грамм 5 грамм деп коет бир мисколду. Мисалга доктор Салах бир мисколду 5 грамм деп айтканда китептеринде. Кээ бирлер андан жеңилирээк салмактуудагын айтат таксырым. 4 граммдан 5 граммга чейин аралыкта бул. Түшүнүктүбү? Мына ошол эгерде жанагы тезек 5 граммдын тегерегинде жуга турган болсо, ошол не болот экен? Кечирилет. Андан көп болсо, аны мен намаз окуганга эмне экен? Болбойт. Бирок эгер суюк жуксачы, ярхамукаллаху яшфи. Бирок суюк жуксачы, суюк najasat, оğur najasat жукса, адамдын зарасы жукса, анда алаканын ортосунча дейт. Алаканын ортосу дегенде ушундай алаканыңызга сууду алып жайсаңыз, кайсыча жерде суу калса, ошол алаканын ортосу болуп эсептелет. Ортосунда калат, билесиңер, бир 10 сомдуктай болобу, ушундай болот да, 10 тыйын эмелемне. Ошону деп коет дирхам өлчөмү дейт. Чүнки ошончолук кечирет, андан көп болсо не экен? Кечирилбейт. Мафхум? Хош. وبول إن تضاحى مثل رؤوس الإبر ليس بشيء. Bol. Zara deydi, эгерде iğnenin uçunda, iğnenin başında çaşırasa, al eski alınbayt deydi. Hiç nesi bolboyt deydi. Kitepte iğnenin uçunday деп айтылды. Negizinde iğnenin uçu elemez, iğnenin başka tarafında çaşırasa деген. İki tarafı var da. Çaşırasa değil, hem de közgü körünbay, ayavay, mayda, közgü körünbögüde çaşırasa, al eşteke bolboyt taksıran. Bunday nesilden saktануу sebebi ne birincisi? Kıyın. Çünkü kээ bir kitepterde o keçirilgendigi közgө körünbөгүдөй çaçırasa деп айтылган. Ал эми эгер közgө көрүнгүдөй çaçырай турган болсо,
Çoğaltkan kezdе бардыгын çoğaltsanız dirham ölçömünдөй bolsa janагындай. Анда ne болады? Ал жерде жуу милдет болуп калат. Dirham ölçömүнөн көбүрөөк болсо деген. Ал жерде жуу эмне болуп калат? Милдет болуп калат. Dirham ölçömүндө болсо намаз окусаңыз боло берет, бирок аны да эле жуу эмне? Милдет. Түшүнүктүүбү? Ушинтип эки пикир келген да. Мафхум? Бул нерседен сактанууга мүмкүн эмес болгондуктан алымдарыбыз бир жеңилдик беришкен да. Өзгөчө азыр биздин доорда мына современный туалеттерибизде бул маселе кыйын таксырын. Ошон үчүн бул туалеттерди биз мечиттердеги, медреседеги туалеттерди биз заманбап кылабыз деп туруп, мына шарияттын ушул эрежелерине бир аз тескери болгондой болуп атат да. Неге? Себеби биз дара кылган кезде кайра кайрым берип атат да, кайры берип атат бизге. Кайра осколкалар кайра өзүбүзгө чачырап атат таксырын. Билесиздер, зара кайра өзүңүзгө чачырады. Зарадан сактанбадыңыз, ал кабыр азабына себеп болот. Ошону унутпаш керек. Ошон үчүн жанагы ажатканага кирген кезде кээ бир жаштар эми стойкада дара сындырып алат таксыларын. Тик турган абалда. Ошол отурган болсоңор дагы өтө абайлап акырын кое бериш керек да, чачырабыз. Шар кое бербейби. Түшүнүктүүбү? Бир аз кыйналасың, бирок шар кое бербегиле. Ал тийип туруп кайра чачырайт сага. Же чачырабайбы? Жөн эле чачырайт таксыр. Өзүңүзгө бир бүгүн мурункудай кадимкидей барып дарак сындырып бир сынап көрүңүзчү. Чачырайбы, кандай чачырабайбы? Жөн эле чачырайт да. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн аябай абайлагыла. Бирок келечекке мына мүмкүнчүлүк боло турган болсо, мечиттерде, медреселерде бир аз башкачараак кылыш керек. Өткөндө устаздардын кебири, Аллах алам, Жыргал устаз айтты окшойт. Жыргал кары. Немеге барган экен Өзбекстанга. Терең экен да немеси. Чачырабайт экен. Терең кылып коюштур да мындай. Ошондой кылыш керек болбосо. Ошондой кылсаң, что обратно не болбосун? Чачырабасың. Мейли заманбап кыл, бирок тереңирээк отургузуп кой. Чачырабасың кайра сага. Түшүнүктүүбү таксырым? Современный дегенде дагы современный дагы шариаттын талабына ылайыктуу современный болуш керек. Же болбосо аны шариаттын талабына ылайык колдонушубуз керек да. Эгерде биз шариаттын талабына ылайык колдона албасак, анда бизге шариаттын талабына ылайык туалет жасаш керек болот. Эки варианттын бирини тандайсыз да. Же шариаттын талабына ылайык колдоносуз, азыркы современныйлерди акырын шашпай дарат сындырып, же болбосо шариаттын талабына ылайык дароо эле туалетти ошентип эле жасаш керек болот да. Мафхум? Келечекте ким билет? Балким сиз үй курасыз, балким бул жигит үй курат, балким Билал курат. Ошондо ажаткана курган кезиңиздерде кандай кылышыбыз керек экен? Бир аз терең кылыш керек, кайра бирана чачырабыз. Темадан чыгып атабыз, бул керек болгондуктан чыгып атабыз. Себеби биз мусулмандар бири-бирибизди жанагы акыретибизге зыян бере турган нерседен сакташыбыз керек. Кабырда эмне менен азап болот деген? Зарадан сактанбаган азап. Кош, кеттик. وَمَاءٌ وَرَدَ عَلَى نَجَسٍ نَجِسٌ كَعَكْسِهِ. وَمَاءٌ وَرَدَ عَلَى نَجَسٍ نَجِسٌ كَعَكْسِهِ. Суу агып келип нажасатка киреби? Же тескерисинче нажасат келип сууга түшөбү? Эктен сүрөттө эмне болот? Булганат дейт. Орун алмашуу менен суу өзгөрбөйт. Суу турган, бир тамчы арак тамды. Суу не болду? Булганды. Же тескерисинче арак турган, бир тамчы арак турган, ага келип суу келип түштү. Не болду? Булганды. Түшүнүктүүбү? Орун алмашуу менен эмне болбойт экен? Суу өзгөрбөйт. Мисалга бир бөтөлкө турганда, ичинде арактын бир тамчы салкындысы калыптыр же жугу калыптыр. Анан сиз ага дароо суу куя койдуңуз. Ошол бөтөлкөнүн ичиндеги суу эмне болду? Арам болду. Же таптаза суу турат, сиз бир тамчы кан же арак же зара не кылды? Тамып кетти. Суу эмне болду? Булганды. Эктен мисалда не болуп калат экен? Булганат. Кош. وَرَمَادُ الْقَذِرِ طَاهِرٌ كَحِمَارِ صَارَ مِلْحًا. Тезектин күлү таза дейт. Тузга айланган эшек сыяктуу дейт. Бул исламдагы бир чоң эреже таксылары. Бир зат башка бир затка айлануу менен таза болот. Мурунку функциялары толук бирок эмне болуш керек? Жоголуш керек. Жоюлуп кетиш керек. Чала жоюлса таза болбойт. 100% жоюлуп кетиш керек. Түшүнүңүзбү? Мисалга, мына мисал берип жатат.
Казир, тезек, адам тезеги, же уйдун тезеги кандай нажасат? Оор нажасат. Туурабы? Эми ошону күйгүздүн күл болгондон кийин күлү таза деп жатат. Урмат деп күлдү айтат. Түшүнүктүүбү? Себеби функция өзгөрдүбү азыр? Мурун уйдун тезегине сиз от жагат деңиз, ысытат, жылытат, нан бышырасыз ага. Эми күлдү күйгүзө аласыңбы? Канча система эмелерди, наоборот күл эми тазалайт. Мурун ич аяктарды жууп жүрүшкөн да күл менен. Билесиңер да. Туурабы? Таптаза кылат ал. Чууганда мындай кырып чууганда тазалап коёт. Көрдүңүзбү? Мила сыяктуу эле да. Мурун айылдарда аны кенен колдонуп жүрүшкөн да. Ошондой 100% өзгөрүп кетсе, эмне болот экен? Өкүмү да өзгөрөт. Бул нерсеге алымдар көп нерселерди мисал берет. Азыр суроолор келип атпайбы? Шоколад бар, ошол шоколадты жесем болобу? Ичинде мындай бар экен, ичинде тигиндей бар экен, бир нерсе аралашып кетиптир, мындай аралашып кетиптир дейт. Эми ошол нерселерди биз изилдеп чыгышыбыз керек да. Аны молдеке айта албайт. Молдеке биринчи аны ошол свойствосын сурайт. Ичиндеги аралашмасы эмнелери бар? Ал кантип аралаштырылат? Мисалга кээ бир айтат го, бунда коньяк кошулган. Же болсо буга вино кошулган. Же болсо свинини жир, жекине айванаттын майыны кошкон дейт. Туурабы? Кантип кошкон деген суроо. Ошол суроодун жообун алсаңыз, анан тигин өкүмүн айта аласыз. Адалсызсаңыз да ошонун үчүн иштейт да. Халал сертификат берип атпайбы улар? Улар ушул жакты териштириш керек. Мисалга майды сразу эле кошсо, мисалы свинини жирди не кылды? Сразу кошту, ал харам ал. Болду же. Же коньякты кошту, харам ал. Чүнкү же болсо арам өлгөн майдын айталы, аюудун майын, башка нерсенин майын эмне кылды? Кошту. Сразу харам болот. Автоматик кошор менен харам болуп калат. 1 грамм кошулса, тоннаңызды харам кылып коёт таксыр. Bir тамчы коньяк кошуп койсоң, 1 тонна суун кетти. Кола 1 тонна кола харам деген сөз болот да. Эгер ошол немеге 1 тамчы коньяк кирип кетсе ичине. Түшүнүктүүбү? Эми эгерде ошол аракты алып, үстүнө туз салып, bir канча күн коюп неметсе, ал уксузга айланат барып. Уксузга айланат да, эми такыр немеси өкүмү башка болуп кетет. Мурун арак эде ичсеңиз не болот эде? Мас кылат эде, даамы башкача эле, немеси башкача эле. Эми уксуз болгондон кийин иче аласыңбы? Күйгүзүп салат ал, туурабы? Жанда эмеспи? Өкүм вообще башка болуп. Ошентип эгер таза нерсеге айландырып кошсо, уже проблема жоюлат. Ошон үчүн биз аябай муну изилдеш керек да. Азыр жөн эле арам адал деп айтпаш керек. Бул оор маселе. Изилдеп, тактап, маалыматты билип, анан жооп бериш керек. Кыскасы мына ушул эрежеден алынган бул. Көрдүңүзбү? Азыр тезек күлгө айланды, күл не болду? Таза болду. Жанагы тузга айланган эшек сыяктуу. Эшек бардык туздун кенинде өлдү. Тек койсоңуз bir канча жыл жүрсө, туз эмне кылат? Эшекти барган сайын жейт. Билесиз да, туз жейт да. Жейт, ошол эшек түшкөн жер не болуп калат анан? Туз болуп калат. Жок, сөөк бөөктөр менен талкалап таштайт да. Тузга айланып калат ошол жер. Ошондой болобу? Көбүрөөк жыл турганда. Ошол жерден тузду алып жей бересиң деген сөз да. Мурун эшек эде, сен аны минет элең, иштете элең. Эми туз ал. Экөөнүн эки башка зат. Туурабы жанда эмеспи? Ошондой. Исламдагы бир чоң эреже. Бир зат башка бир затка айлануу менен не болот экен таксыры? Түз кошуп айланса эмес. Аракты коштуң, анан ал не болду дейли? Торт болду. Кээде коньякты кошушат го тортко. Туурабы? Ал коньякты түз куят. Ал жарабайт, ал харам уже. Ал автоматически харам болду ал. Ал торту жегенге болбойт. Бирок биринчи алдын ала жана коньякты өзүнү bir таза нерсеге химикаттар аркылуу эмне кылат? Жок кылат да, коньяктын немеси, свойствосы полный өзгөрүп кетет. Мына функциялар полный не болот? Өзгөрөт. Таза нерсеге айланат. Анан кошсо уже өкүм башка маселеге айланат таксыры. Жанагы айтканда аракты уксузга айландырып, эмне кылышты? Тамакка кошсоң не болот эми? Шашликке уксузду септиң, не болот? Мантыга. Эче болот, жей бересиң, таамдуу болот, жакшы болот. Түшүнүктүүбү? Эгерде түп-түз куйсаңчы, харам болуп калат. Мафхум? Точнобу? Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.